Ардактуу мекендештер, урматтуу коноктор, биз Кыргызстан эли эгемендикке ээ, өз эне тили мамлекеттик тил катары саналган өзүнүн салттуу маданияты жана өз аймагы бар бактылуу бирдиктүү элбиз. Мына ушул бакытка, мына ушул дөөлөткө ээ кылган биздин ата бабаларыбызга миң мертебе ыраазыбыз жана аларга чексиз таазим кылабыз. Азыркы Кыргызстандын башаты болгон Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдык мааракеси баарыбызга кут болсун. Кара Кыргыз автономдуу облусунун негизделишинин 100 жылдыгы бул азыркы Кыргызстандын 100 жылдыгы. Эгемен Кыргызстаныбыз түбөлүк жашасын. Бүгүнкү эгемендик майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктаймын. Дүйнө тарыхында байыркы эл катары далайлаган доор ичинде ата бабаларыбыз ушул эгемендик үчүн, ушул көз карандысыздык үчүн 100 жылдап бел чечпей, тыным албай, баскынчылар менен салгылашып келген учурлары арбын. Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн башаты биздин заманга чейинки 10 кылымда түзүлгөн Кыргыз мамлекетинен башталып, андан кийинки кылымдардагы Барсбек бабабыз түптөгөн Кыргыз каганаты, 9-10 кылымдардагы Кыргыз дөөлөтү, андан кийинки кадимки Адыгине, Тагай бийлер, Ормон хан, Алымбек Таткасундуу журт уютуп, эл баккан чыгаан журт башчыларынын өз алдынча мамлекет түзүүгө аракети, кийинки 19 кылымдын аягы, 20 кылымдын башындагы агартуу, илим билим аркылуу жаңыланууга багыт алган Кыргыз интеллигенциясынын аракеттери бизге жакшы белгилүү. Бул жерден баса белгилеп айта кетчү нерсе, ата бабаларыбыздын эгемен, эркин, өз алдынча мамлекет куруу көксөөсү тең жарымы кыргынга учураган улуттук боштондук күрөшүндө дагы майтарылган эмес. Эл арасынан кат таанып, чет өлкөлөрдөн окуп, тышкы дүйнөнү көрүп, өз алдынча мамлекет болууну көксөгөн улут лидерлери улуттук иденттүүлүк, өз алдынчалуулук, мамлекеттүүлүк тууралуу идеяларды байма-бай көтөрүп, улам өөрчүтүп олтуруп, коомдун аң сезимин ойготуп, сабатын жойгонго зор салым кошкон. Демек, ошол кезде улуттун кызыкчылыгын коргоого белсенген интеллигенция тобу калыптана баштаган десек, жаңылышпайбыз. Урматтуу замандаштар, калабалуу ал учурда 20-дан 35 жаш курактарына чейин Абдыкерим Сыдыков, Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Төрөкул Жанузаков, Абдыкадыр Орозбеков, Касым Тыныстанов, Баялы Исакеев, Төрөкул Айтматов сындуу дагы башка биздин интеллигенция өкүлдөрүбүз акылын азык, каруусун казык кылып, өзүнчө мамлекет курууга баш оту менен киришкен. Бирок ошол маалда деле иштен чыккан ийри жыландар, жеке максатын көздөгөндөр мындай улуу мүддөөлөрдүн өтөөсүнө чыгууга караманча каршы болуп бут тосушкан экен. Биздин аталар мындай шартта кыргыз башка элдерге сиңишип, акыры жок болуп кетерин алдын ала туюп билип, улуттун эртеңи, келечеги бар болмогу деп баштарын баталгага байлап, ички тышкы душмандар менен өмүрүн тобокелге салып күрөш жүргүзүшкөн. Коммунистик партиянын борбордук комитетине кыргыз деген өзүнчө маданияты, өзүнчө тиешелүү жери бар, өзүнчө эл деп кайра-кайра кат жазып жүрүп, акыры Кара Кыргыз автономдуу облусу катары 1924 жылы 14 октябрда бөлүп чыгышкан. Мына ошол чечим менен катар эле кыргыз жеринин географиялык аймагы чеги дагы аныкталган. Ал тургай эң алгачкы күндөн тарта автономдуу облустун борбордук аппаратын башкарууну кыргыз тилинде жүргүзүү маселесин дагы коюшкан. Мүлдө кыргыз элинин көксөгөн тилеги ишке ашкандан бир ай өтпөй, жалпы журт жасалып жаткан иштерден кабардар болуп турсун үчүн, ошондой эле ар тараптан агартуу иштерин жүргүзүү максатында кыргыз тарыхында алгачкы кыргыз тилиндеги басылма Эркинтоо гезити жарык көргөн. Ишеналы Арабаев атабыз гезиттин алгачкы санына көңүлдү элжиреткен
эркиндик менен көздү телмиреткен биздин тоолорубуз бириктирилип, басылманын аты Эркин тоо коюлду. Эми эркиндигиңди бек карма кыргызым деп тилек кылып макала жарыялаган экен. Ошону менен тынымсыз аракеттер жүрүп, калк жашаган конуштарды бириктирүү, өнөр жай, айыл чарба өндүрүшүн ташууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында автономдуу облустун борбору Пишпек шаарына кыргыз темир жолу курулган экен. Эркиндигине ээ болгон элди агартуу иштери андан ары уланып, туура 1 жылдан кийин азыркы Улуттук университет баш аталган кыргыз агартуу окуу жайы ачылган. Мына ошентип өз алдынча мамлекеттин пайдубалы түптөлүп, кышы бирден кыналып олтурган. Кымбаттуу кыргызстандыктар, ошол эле аталарыбыздын аракети менен 1926 жылы Кыргыз АССР, 1936 жылы Кыргыз СССР түзүлгөн. Бирок туура 1 жылдан кийин, тагыраак айтканда 1937 жылы жалган жалалар менен катуу камоолор башталып, мамлекет түптөөчүлөрүбүздүн дээрлик бардыгы сталиндик репрессияга туш болгон. Асты атылып, арты азапка кабылып, кыргыз элинин башына караң күн түшкөнү али да эсибизде. Кыргыз тарыхында сталиндик репрессия кам менен жазылган кара так болуп калды. Каймактары калпынып, кан жуткан кыргыз элин 1941 жылдагы улуу ата мекендик согуш да айланып өткөн жок. Түйшүктүн баары аялдар менен бала бакыраларга жүктөлүп, колуна курал кармай ала турган ер жигиттер түгөл согушка аттанды. Бул аламатка катышкан 384 000 кыргызстандыктын 150 000дей ер азаматы кам майдандан мекенине кайтпай калган. Убакыт зымырап, улуу жеңиштен соң капсаландуу заман өтүп, өнөр жай, айыл чарбасы, илим билим, маданият жаатында акырыңдап өзгөрүүлөр башталган. Исхак Разаков, Турдакун Усубалиев сындуу аталарыбыздын тушундагы мамлекетибиздеги ийгиликтерибиздин даңазасы арты 15 союздук республикага, асты дүйнө коомчулугуна чейин жеткен. Бул мезгил аралыгында кыргыз журтунун сыймыктуу уул кыздары Саякбай Каралаев, Чыңгыз Айтматов, Болот Миңжилкыев, Муратбек Рыскулов, Бүбүсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Сүймөнкул Чокморов жана башкалар дүйнө жүзүнө кыргыздын даңкын чыгарышты. Ардактуу агайын туугандар, Совет доору урагандан кийин көз карандысыз демократиялуу өлкө болуп кайра түзүлгөндөн тарта Кыргыз Республикасы эл аралык коомчулукка эгемен өлкө катары таанылдык. Ошентип, Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшү бүгүнкү күндөгү Кыргыз Республикасынын пайдубалы болуп калды. Мына ошондуктан Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлүшүнө катышкан аталарыбыздын аттары ар бир кыргыз жаранынын жүрөгүндө турушу керек. Ушундан улам тарых адилеттүүлүгүн орнотуу максатында азыркы кыргыз мамлекетин түптөгөн аталар жөнүндө жарлык чыгардым. Биз мындай кадамыбыз аркылуу максаты бийик мамлекеттер менен атаандаш болууга умтулган ата бабаларыбызга таазим кылуу милдетибизди аткарып жатабыз. Мындан ары дагы уланта беребиз. Биз ички же тышкы саясатыбызда кандай гана кыйынчылыктар же оор жагдайлар жаралбасын, биринчи кезекте керт башыбызды эмес, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын жогору коюп, чечим кабыл алып келе жатабыз жана мындай чечимдерди уланта беребиз. Азыркы тапта өлкөбүздүн социалдык экономикалык өсүү темпи барган сайын күч алууда. Улуттук экономика акыркы 3 жылда ишенимдүү түрдө 7% өстү. Жаңы аэропорттор курулуп, модернизацияланып, ички жүк ташууну камсыз кылуу үчүн авиа лайнерлер сатылып алынууда, инвестициялык фонддор түзүлүүдө, пенсия жана социалдык төлөмдөрдүн көлөмү көбөйүүдө. Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата бери дегенде 100 өнөр жай жана 100 социалдык объекти куруу максатын коюп, четинен ачылышын жасап жатабыз. Жаңы ишкана заводдор пайдаланууга берилүүдө. Мынакей кече сиздер менен чогуу бир топ өнөр жай ишканалардын, чакан кестердин жана мектептер менен бала бакчалардын ачылышына күбө болдук. Мындан сырткары Камбар ата бир кеси,
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири инвестициялык долбоорлордун биринчи этаптары жыйынтыкталып жатат. Азыр өлкөбүз тез өнүгүү жолуна түшүп, улуттук экономикада бир топ бурулуштар болуп, элдин бийликке ишеними артты. Эл аралык олимпиадаларда билимге дегдеген жаштарыбыз, креативдүү атуулдарыбыз, спортчуларыбыз дүйнөлүк бийиктиктерди багындырып жатышат. Бир нече жыл мурун мындай ийгиликтер биздин кыялыбызда гана жашап келген эле. Жайында жергебизге келген аброю жогору Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш мырза Кыргызстандын экономикасын арыш артып баратканын тулпарга бекеринен салыштырбаса керек. Биз ушундай темпти сактасак, Кыргызстан жакынкы келечекте дүйнөдөгү ийгиликтүү өлкөлөрдүн катарына кирет деген бекем ишеничибиз бар. Урматтуу мекендештер, Кыргыз элинин эркиндиги үчүн, жаркын келечек үчүн өмүрүн сайган журт аталары, эл баштаган кагандарыбыз, эл сактаган баатырларыбыз, даанышман көсөм жол башчыларыбыз тууралуу жалпы улут сыймыктана тургандай тарыхыбызды кайра тактап жазышыбыз зарыл. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөө идеясын көтөрүп чыккан аталарыбызды Кыргыз элинин биримдигинин символу катары жамы журтка кеңири таанытуу биздин атуулдук парызыбыз. Алардын кажыбас кайраттуу, жыдыбас жигердүү ишмердигин кашкайган фактылар менен ачып көрсөтүү биздин милдетибиз. Бүгүнкү күндө айрыкча тарыхчы, тилчи окумуштууларыбыз мамлекеттүүлүктү, эгемендикти бизге мурас кылган журт аталары жана алардын мүдөлөш максаттарынын ар бири боюнча жаңы көз караштагы илимий иштерди жазууну, изилдөөлөрдү жүргүзүүнү колго алышы керек деп эсептеймин. Ал эми коомду агартуу жаатында иш алып барган жалпы эле калемгерлер, Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөчүлөрдүн өз мезгилинде опол-тоодо эмгектери боюнча интернет мейкиндигин жөнөкөй, түшүнүктүү тил менен контент толтуруусу бүгүнкү күндүн заманы болуп турат. Маданият, агартуу ишмерлери быйылкы жыл менен эле чектелбей, ар жылы мамлекеттүүлүгүбүздү камсыздаган тарыхый инсандар, тарыхый окуялар тууралуу спектакльдерди, көргөзмөлөрдү, эл аралык илимий конференцияларды, форумдарды өткөрүп, даректүү жана көркөм фильмдерди тартуусу зарыл. Биз мындай иштерден чыгымдарды аябайбыз. Анткени элинин эгемендиги үчүн күрөшкөн улуттук лидерлер бизге мыкты өрнөк көрсөткөн чыныгы идеялар десем жаңылышпаймын. Мына ошондуктан биздин келечегибиз болгон урматтуу жаштар, силер мамлекеттик кызматтасыңарбы, же саламаттыкты сактоо, билим берүү, социалдык тармакта эмгектенесиңерби? Айтор, кайсы тармактарда иштебегиле, силер Кыргыз мамлекетин түптөгөн аталарыбыздын баскан жолу менен жасаган иш аракеттерин өзүңөргө үлгү тутушуңар кажет. Кымбаттуу кыргызстандыктар, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дегендей, мына ушул 100 жылдын ичинде чоң-чоң ийгиликтер менен кошо кемчиликтерибиз да көп болду. Жаманы болбой, жакшы жок деген сөз бар эмеспи? Басып өткөн тарыхыбыздан сабак алып, кетирилген кемчиликтерди жоюуга аракет кылып, наркыбызды бекем сактап, таза ой, таза ниет менен мекенибизге ак эмгек кылуубуз керек. Экономика менен маданият куштун кош канатындай катар жүрбөсө, коом деградацияга учурай тургандыгын жакшы билебиз. Мындан ары экономикалык ийгиликтерге жетишүү менен бирге илим, билим, адабият, искусство тармактарына өзгөчө көңүл болобуз. Анткени улут кылып турган анын билими менен илими, адабияты менен искусствосы. Ошондуктан өлкөбүздүн билим жаатында жаңычылдыгы менен өзгөчөлөнгөн, илим тармагына жаңылык киргизген, өнөрү менен таанылган таланттуу жарандарыбызды моралдык да, материалдык да жактан колдоого алабыз. Биздин көп этностуу элибиздин достугу жана биримдиги мамлекеттик саясаттын негиз көзөгү. Эң башкы байлыгыбыз бул биздин биримдигибиз экенин белгилей кетейин. Өлкө башчысы катары мен мамлекеттик башкаруунун бардык деңгээлдеринде эл биримдигин бекемдөөгө, этностор аралык мамилелерди жана ынтымакты чыңдоого, конфессиялар аралык толеранттуулукту жогорулатууга, экстремизмди болтурбоого багытталган жалпы улуттук комплекстүү системаны түзүп,
иши алып баруу милдетин коюп келемин. Ошол эле маалда ар бир атуул этносуна, динине, аймагына жана социалдык абалына карабастан Кыргыз Республикасынын жараны катары өлкөнүн келечеги үчүн жоопкерчиликтүү болуп, мекенибиздин өнүгүп өсүшүнө салым кошот деп ишенемин. Кымбаттуу кыргызстандыктар, мамлекет түптөгөн аталарыбыздын аракети менен бүгүнкү эгемен Кыргызстан жаралганын көкүрөгүбүзгө бекем түйүп, мындан ары биздин мамлекетибиз өз алдынча өнүгүп кетүүгө жөндөмдүү, мүмкүнчүлүгү кеңири, эгемен мамлекет болот деген бекем ишенимди, сыймыктанган көз карашты тутунуу менен алдыга умтулушубуз кажет. Азыр элдин ынтымагы чыңдалып, нарк насилди ыйык тутуп, намыскөй, бирдиктүү болгондо гана мамлекет өнүгүү жолуна түшөрүн ар бир жарам мекенчил болуп, бири-бирин колдоп, ынтымакта болгондо гана ата мекенибиздин абырою артып, Кыргызстандын туусу бийик желбирей тургандыгын баарыбыз жакшы түшүнүп калдык. Сөзүмдүн соңунда жакында табылган архивдик документтер күбөлөгөндөй, Жусуп Абдрахманов атабыздын кыргыз элинин аты тарыхта чоң тамгалар менен жазыла турган эл деген сөзүн келтирүү менен сөзүмдү жыйынтыктагым келип турат. Демек, кара баштарын садага чаап жүрүп, түптөгөн кыргыз мамлекетибизди ыйык сактагыла деген журт аталарынын аманатын аткаруу биздин ыйык парызыбыз. Журт аталары аманат кылган эгемендигибиз өмүр бою жашасын, эгемен Кыргызстандын туусу түбөлүк желбирей берсин, дагы бир жолу Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен баарыңыздарды куттуктаймын. Майрамыбыз кут болсун. Рахмат.